Көлтаң программасы көрсөтүүлөрдүн алдында көздөй улантмакчы бардык телекөрүүчүлөрүбүзгө кутмандык ушул вакыттан каалайбыз. Биз бүгүн балдарды талантына жана кызыгуусуна жараша тарбиялоо боюнча кеп куруп жаткан чагыбыз. Анан жогоруда сиздерге эскерип кеткендей эле бул багытта иш алып барып, сонун бир иримдерди ачып Каракол шаарында таланттуу балдарды тарбиялап жаткан биздин меймандарыбыз бар. Бүгүн сиздерге кызыктуу сон маектерди куруп берүүгө даяр турган учуру. Меймандар менен тааныштыра кетейин. Улуттук балдар инженердик техникалык Алтын Түйүн академиясынын Ысык Көл областындагы филиалынын жетекчиси бизде Ислам Өмүрбек уулу мейманда. Жана ошондой эле дал ушул улуттук балдар инженердик техникалык Алтын Түйүн академиясынын Ысык Көл областындагы филиалынын 3D модельдөө негиздер боюнча мугалими Сыргак Аскарбеков жана дагы дал ушул академияда билим алып жаткан биздин жигиттерибиз дагы бар. Булар болсо Алибек Исаев жана ошондой эле Бекжан Рысбеков бизде мейманда. Дал ушул академияда робототехника илиминде окуучу десек болот. Кутмандык ушул убактыңыздар менен биздин студиябызга куш келипсиздер. Мынакей бүгүн биз балдарды талантына жана кызыгуусуна жараша тарбиялоо боюнча кеп куруп жаткан чагыбыз. Азыркы учурда 21-кылым мынакей бардык балдар акылдуу десек болот, жөндөмдүү десек болот. Анан ошол жөндөмдүү таланттуу балдардын шыгына шык кошуп, сиздердин жардамыңыздар дагы тийүүдө. Кудай буюрса Алтын Түйүн академиясы Каракол шаарында да ачылып, көпчүлүк турса керек. Анан ушул Алтын Түйүн академиясы боюнча жалпы айтып кетсеңиз. Жалпы айтып кетсек, бул Алтын Түйүн академиясы Бишкек шаарында эле болчу, буга чейин 2022-жылга чейин. Анан ошо биздин Бишкек шаарындагы директорубуз Бапана Жаркынбазановна өзү эмилге көтөрүп, ошо региондорго филиалдарды ачалы, расширять этели, ошо технический инженерлерди, жаш инженерлерди өнүктүрөлү деген максатта Жапаров Садыр Нуркожоевго кайрылып, Садыр Нуркожоев да ошо Алтын Түйүн өзүнүн Алтын бала деген роботу бар эле, өзүнүн производствосу, ошону көрүп, анан аябай кызыгуу болуп, филиалдарга АБР тарабынан 6 миллион сомго акча бөлүнүп, оборудованиялар алынып келген. Анан биз ошо сентябрь айынан баштап иш алып бардык. Бизде азыр роботтор бар. Ева 3 роботтору ушу Даниядан алынып келген. Анан Spike Prime роботтору бар. Андан сырткары 3 иримди башкарабыз. Общий ошо робототехника ирими, экинчи ОТМ деп коет, основа техническое моделирование. Ал жерде ошо роботтолор жасалат. Анан IT программирование, анан кичинекейлерге информашка. Эми азыркы замандын талабына ылайыктуу бардык технологиялар, оборудованияларыбыз да бар. Анан азыр заман өнүгүп келатканына жараша IT боюнча аябай өнүгүп келатат. Ошого да биздин балдарды тарбиялап, артка кылбай эле өнүктүрүп колдон келишинче аракет кылып атабыз. Жакшы. Азыркы учурда толуктай кетейин. Бизде ошо 200дөн ашык бала келип калды. Андан сырткары ошо Каракол шаарындагы Ленин мектебине инженерный класс деп ошо жаш жайынан 8-7 класстан инженерге багытталып, 11 класска чейин инженерный класс деп аны да ачып алдык буюрса. Эми буюрса иш жакшы. Жакшы. Абдан сонун. Сыргак мырза, сиз да кошумчалай кетсеңиз, мынакей сентябрда ачылып өз ишиңиздерди баштаптырсыздар, бирок ошол аз убакыттын ичинде мынакей 200 баланы окутуудагы чоң жетишкендик деп ойлойм. Демек, бул нерсеге, бул иримдерге балдар кызыгат, алдыда бул нерсени өнүктүрүп, өстүрүп кетүүгө ар бир бала ынтызар десек болот. Сиз дагы кызыгуу, балдардын аябай кызыгуусу абдан көп. Мисалы үчүн бизге келип балдар көптөгөн жаңыларды үйрөнөт, азыркы заманга керектүү программалоонун негиздерин, бул өздөрү модель жасоо, өзүнүн ой жүгүртүүсүнө жараша ар кандай жаңы ачууларды жасашат. Бул балдардын келечегине эң баштапкы, орусча айтканда толчок десек болот, түрткү бере турчу иримдер бар да бизде. Кызыккандар келип жазылса болот, бизде дагы орундар бар. Ошол биз эки окуучубузга сөз берели, өздөрүнүн жасаган, өздөрүнүн өз колу менен жасаган макеттерин көргөзүшсүн, демонстрациялоого. Ардактуу замандаштар, өзүңүздөр көрүп тургандай эле биздин столубуздун үстүндө мына ушул биздин Бекжан мырза, Алибек мырзанын колунан жасалган эмгектер турат. Бул чет эле болсо керек, мынакей ушуну көрүп туруп, көз кубанбай койбойт чындыгында. Демек, биздин таланттуу ушул кичинекей бөгөктөрүбүз Кудай буюрса келечекте мыкты
инсан болуп мыкты кесиптин ээси болуп чыгат деген ойдобуз. Бекжан айтып өтсөң, бул жак ийримге катышып окуп атканга канча болду? Кандай болуп кызыгып келип калдың? Биринчисинде сентябрдан баштап катыша баштагам. Агайлар келип катышышы ушундай кызыктуу экен. Анан өзүм да кызыгып башка спортторго деле катышып көрчүм, бирок мынчалык кызыккан эмесмин. Алтын түйүн өтө жакшы агайлар бар алтын түйүндө. Ушуга чейин ушундайлар жасап, дагы мындан да жакшылар жасаганга аракет кылып атабыз. Өзүң жөнүндө кыскача айта кетсең, качанчы класстын окуучусусуң? Мен 7-класстын окуучусумун. Кайсы мектепте окуйсуң? Номер 4 Абит Ахматов атындагы. Демек, мектептен сырткары ушул ийримге катышып жүрөсүң, э? Ооба. Ушул столдун үстүндө тургандары кайсыл сенин эмгегиң? Канча убакыт сарптадың ушуну жасоого? Буну болсо бир жумага жетпей же бир жумага аз убакыттын ичинде жасаптырсың, э? Дагы кайсы эмгектериң бар бул жакта? Тиги күчүктү, аны толук жасала элек, аны иштетип көрөлү дегенбиз, программа киргизиш керек. Буну болсо экөөбүз чогуу конкурска камданып жатышат. Жакында бизде конкурс болот, ошого даярданып, бул горный буровой станок деп коет, туннелдерди Кыргызстандын шарттарына жараша туннелдерди курушат. Ошого биздин окуучуларыбыз конкурска камданып, даярданып жатышат. Алек толуктап айтпай. Бул эмне деп аталат бул? Бул Алатон толоруна бурун прототиби, ошо бур менен тоннелдерди казып башка минералдарды алганы. Колдонуучу буюм, башкача айтканда машина десек болот го, э? Орусча айтканда бул тоген, Кыргызстанда деле бар экен, тоген машинасы деп аталат да. Жакшы экен. Муну канча убакыттан бери жасап атасыздар? Анан кандай, эмне деген аталыштагы конкурска катышканын турасыздар? Ошол боюнча да айта кетсеңер. Буну жасап баштаганыбызга бизге Министерство Адаманын алтын түйүн Бишкектен положение келген. Бул үй тапшырма деп келет, жылда өзгөртүлүп келет, НТО деп коет. Анан научно-техническая олимпиада деп коет орусчасы. Анан бул жерде республиканский 11 февралдан 13 февралга чейин чолпонтот резиденцияда болгонтат республиканский масштабта. Ага чейин ошо районный, анан областной, городской масштабтарда өттү эле. Бизде областнойдон ошо 2 группа бар, старший жана младший группа деген. Бизде младший группада именно ошо филиалдын балдары утуп алышты. Старший группа ошо Сыкөл районунан утуп алышты. Анан бул максатыбыз азыр негизи эле Кыргызстан тоолуу аймак да. Тоолуу аймак болгондуктан анан баягы жол салганда кайсы жерге бир региондон регионго жол салыш обязательно баягы тоо менен өтүшөт. Анан техникалар талап кылат, э? Техникаларды, тооген техникаларын көп талап кылат бизде. Анан ошого ылайыктап ошо балдарды бизде ошо тооген техникаларына жакындаштырып, тааныштыруу максатында ушундай үй тапшырма келди эле. Азыр ошо жолдорду, туннелдерди казып өтүү Кыргызстандын тоосунун шартында деп келген. Азыр ошо биздин балдар ушундай стандартта жасап атат. Арты гусеничный стандарт ошо атайын тоого ылайыкталган, асты обычный колесолор менен. Анан бул дистанционный управление деп коет. Дистанционный управление безопасно да, техника же болбосо обрушение болуп же бир тоо бир басып калган болсо, бул жерде техника эле жабыркайт, адам баласы алыстан туруп дистанционно башкарат. Ушундай масштабта азыр биздин окуучулар ошону телефон менен башкарып, дистанционно башкарып иштетип атышат. Иштетип көрсө жак болот. Так, демек бул жакта азыр толук мүмкүнчүлүк болбой жатат. Кененирээк жер керек. Болуп турат. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, бул жакта дагы бизде өзүнүн программасы менен автономдуу иштеген роботтор бар. Программа киргизилет. Бул жакка немени өчүрүп кой, блютсуңар. Бул эмне деп аталат? Муну дагы биздин мырзалар жасаган, э? Буну дагы
Алибек менен Бекжандын эмгеги мынакей Алибек көргөзүп кой. өзүңүздөр көрүп тургандай, сонун техниканы пульт управления менен башкарып турган учуру, муну ар бир эле бала жасай албаса керек. Албетте буга кызыккан, шыгы болгондон ошондой эле сиздердин жардамыңыздар менен бул эмгектер жасалса керек. Бул баягы биз пилдин сөөлөкөтүн чыгарып жасаткан себебибиз балдарга бизде кичинекей балдар бар, 5-6 жаштагы, аларга да кызык болсун деген максатта. Негизи бул өзү баягы илимде шагающий технология деп аталат да. Анан шагающий технологияны ушу пилдин келбетинде келтирип жасаганбыз, балдар кызыксын деп. Анан күчүктүн келбетинде баягы инструкция менен да жасаса болот. Анан балдар өзүнүн фантазиясы менен мындай нерселерди жасашат. Андан сырткары бизде да толуктай кетейин, Ошто эл аралык фестиваль өткөн, креативдүү технологиялардын кербени деген. Ал жерде биздин окуучуларыбыз барып, 2-3 месттен алып келди. Бул жерде ошо грамотасы, 3 место Телегей деген кызыбыз болчу. Ал кызыбыз генератор идей деген. Экранга батпай калды, ошондой баягы макет жасап турган. Ал идея аябай өзүнүн бир методдору менен жасап барды эле. Андан сырткары экинчи месттен алган бул мектептерди геотермалдуу альтернативный жылуулук менен жылытам деп, ошо биздин окуучубуз, биздин мугалимдер аркылуу ошо макеттер жасалып, анан проекттер барды эле. Ал жерден ошо 2-3 месттен алдык, жакшы орундар баяндырып атабыз. Анан жакынкы арада дагы ошо эл аралык деңгээлде конкурстар бар. Биз 21-кылдын интеллектуалдарыбыз деген, ага да азыр жигерлүү даярданып атат. Ал окуучуларды алып келе албай калдык. Алар ошо эртең менен кечке чейин биздин филиалда даярданып жатышат да, башкарып жатышат. Конкурстарга даярдык көрүп жатышкан экен. Абдан сонун, мынакей ачылганыңыздарга 5-6 айдын гана жүзү болуптур. Ушул убакыттын ичинде чоң-чоң ийгиликтерди жаратып, республикалык деңгээлде конкурстарга катышып, ийгиликтер жаратып келесиздер. Абдан сонун. Мынакей биз Алибек менен Бекжандын дагы эмгегин көрүп алдык, Бул да болсо сонун жетишкендиктей. Жогоруда Бекжан менен сүйлөшө кеттик. Азыр эми Алибектен сурай кетейинчи. Алибек, сен канчанчы класстын окуучусуң? Мен 6-класстын окуучумун. Кандай болуп келип калдың бул академияга? Мага досум айткан, ошо академияга жазылып окуй берсең, бир жылда 850 сом, анан ошондой 3 айга чейин окудум. Конкурстарга катышайын деген ойлоруң барбы? Алдыда сен буга чейин ушул техникаларды жасоого кызыгып жүрчү элең же бул биринчи жолу көрүп угуп анан ушул жакка келип калдыңбы? Мен мурун ушундай эле конструкторго кызыкчумун. Анан кийин ушул курсту билгенден кийин бияка келгем. Бияка аябай кызыктуу экен. Эми мен бияка күндө же дүйшөмбү менен же шейшемби менен келем. Жумасына 2 жолу кружокко катышат, Анан Ислам мырза айта кетсеңиз, бул академияга кимдер катыша алат? Канча жаштан кабыл аласыздар? Канча жашка чейин окутасыздар? Анан жогоруда 3 үйрүмдү бөлүп кетпедиңизби? Ошого да ар бирине токтоло кетсеңиздер. Бизде 5 жаштан 17 жашка чейин кабыл алабыз. Баардык ысык көл область боюнча мектептерди бүт кабыл алабыз. Бул жагы балыкчы, бул жагы түп, бул жагы суу. Азыр бизде ошо райондордо да келе албаган, шартка байланыштуу келе албаган окуучуларга деп местный власттар менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүп, акча бөлдүрүп, азыр Түп районунун 4 мектебин ачтык. Андан сырткары Ак Суу районунун балдар билим берүү чыгармачылык бөлүмүн ачтык, робототехника иримин. Эми ошо 7-9 районунан балыкчы качалуу деп максат коюп атабыз. Буюрса жакын арада ишке ашырабыз. Андан сырткары бизде ошо 3 ирим бар. Биринчиси робототехника ириминде 5 жаштан 17 жашка чейин кабыл алабыз. Жумасына 2 жолу келишет. Эгерден бала окуучу мектепте түшкө чейин окуса, бизде түштөн кийинки расписание бар, түштөн кийин окуса эртең мененки расписание бар да, балдарга ылайыктап коюлуп берген. Анан жумасына 2 агай өтүлөт, бирөөсү өзүм өтөм, бирөөсү Турат агай деген ошо область боюнча жалгыз специалист робототехника боюнча.
ошол өтөт. Ал ошо экинчи, үчүнчү күндөр өтөт. Өзүм биринчи, төртүнчү күндөр өтүлөт. Андан сырткары ОТМ деп коет, основа техническое моделирование. Ал жерде бизде ошо колдордон жасалган макет модельдер жасашат, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мисалы үчүн бул макет. Мындай обычный конструктор деп коет. Бул самолет да, обычный конструктор. Буну балдар кесип, биринчи кайчы менен кесип, бардыгын үйрөтүп, анан клей менен чаптап, ушундай самолеттин сөөлөкөтүн чыгарышат. Анан оор макеттерге өтөт. Анан бизде модельге да өтүшөт. Бизде токарный станок бар, ЧПУ автоматический. Анан ошол менен бул сыргага кайсы 3D принтерлерибиз бар. 3D принтерден мындай детальдерди бактырабыз. Мисалы үчүн ар бир макеттерге керектүү болгон тетиктерди жасайбыз. Бизде көптөгөн леганын оюнчуктары кээде сынып калат, майда болгондуктан жоголуп кетет. Ошол тетиктерди өзүбүз кайра эле калыбына келтирип чыгарып жасап алабыз. 3D принтерден жасайбыз. Мисалы бул бактарды азыр бул мектептин жээгине мындай озеленияга жасап атабыз, күйүп атабыз. Анан ЧПУ станок менен ар кандай детальдар жасап, ал жерде макеттер жасап, балдар кичинекей чагынан уже инженердикке даярданып башташат да, келечектеги будущий выдающий инженери буюрса тапталып жатышат. Андан экинчи, үчүнчүбүз болсо бул IT программирование, бул информашка дегенибиз бар. Ал жерде биринчи класстан, 5 жаштан 10 жашка чейин ал жерге кабыл алабыз информашка. Андан кийин IT программирование дегенибиз бар. Ал жерде биздин сезим деген эжебиз бар. Ал жерде 2 диплому бар, экөөнтөн кызыл менен бүткөн, шаар боюнча мыкты программист десем жаңылышпайм. Анан ошол сезим эжебиз бизде IT программированияны үйрөтөт. Ал жерде Python, Scratch жана башка көптөгөн программаларды үйрөтөт. Азыр биздин балдар өздөрү оюн жаратып калышты, создавать этти. Өздөрү оюн создавать этишти, видео роликтерди создавать этишти. Эми өздөрү аз Python менен программаларды разработка кылганды үйрөнүп атат. Анан сайт түзгөндү үйрөтүп атат да. Эми бардык жерде азыр место бош. Азыр программирование аябай толуп калды, баягы суроо талап аябай көп экен. Анан бул ОТМде место бар, анан робототехникада бир аз гана саналуу гана местолор калды. Эгер ушу Каракол шаарында же жакын айылдарда жайгашкан болсо, келип жазылышса кабыл алабыз. Бир жылга баасын айтып кетсем 544 сом бул мамлекеттин уставы менен шаар ичиндеги бир жылга төлөнөт. Анан бизде дагы инженерный класс деп да айтылып атат. Ушу мектептердин директорлору менен договор түзүп, бизде инженерный класс өзүбүздүн программабыз бар. Жумасына бизге 2 жолу келишет, мектепте да дополнительно окушат. Анан азыр ушу Тыныстанов университети менен кичине сүйлөшүүлөр болуп атат. Буюрса ал жерде биотехнология деген сабакты өтүп, өз жерде окутуп, балдарды ошо жаңы ачылыштарды жасаганга, окумуштуулукка, инженердикке жанагы ал азыр заманбап илимдер өнүгүп атпайбы? Мисалы инженер-конструктор, инженер-дизайнер, 3D моделирование, робототехника, IT программирование, ошолорго биз ошо балдарды жаштайынан таптап баштаптык. Биздин максатыбыз ушу балдарга толук кандуу билим берүү. Азыркы башка мамлекеттер өнүгүп келаткан илимдерди биз ошо балдарга толук кандуу жеткирүү. Ошо келип жазылса биздин эшигибиз ар дайым ачык. Түшө 84А жайгашканбыз, мурунку Киров школасынын 1-этажында. Азыркы Абит Ахматов 4-гимназиясында. Ар бир ата-эне баласындагы мыкты инсан болуп тарбияланышына, калыптанышына салым кошушууга кызыкса керек. Андыктан кайрылсаңыздар болот. Мынакей жылына 500 канча сом эле 544 сом экен. Мына ушул аз гана сумманы төлөп, балдарыңызды татыктуу тарбия берип, иримдерге катыштырып, мыкты инсан болуп чыгышына түрткү болуңуздар демекчибиз. Анан мынакей биздин убактыбыздагы соңуна жетип калды. Анан Сыргакка сизге суроо бергим келип турат. Ушул келген балдарды кандай кылып бөлүштүрөсүңөр? Мисалы үчүн шыгына карайсыңарбы, же өзүңүздөр каалоосу боюнча кабыл аласыздарбы окуучуларды? Биринчиден окуучунун каалоосун карайбыз, кандай жака көңүлү бар, ата-энеси менен бир сыйра сүйлөшөбүз, кандай жака балаңыздын шыгы бар деп сурайбыз. Анан ошонун эсебинде балдарга ар бир илимдерди көргөзүп көрөбүз. Балдар келет, карайт. Анан өздөрүнүн тандоосуна да
балдардын шыгына жараша, тандоосуна, ошого жараша. Бирок бул ийримдерибиз бири-бирине байланышкан да биздечи. Мисалы үчүн робототехникада бир гана робототехника эмес, бунда программалоону да үйрөнүшөт балдар. Бул ушул программаны кандай колун оңго солго жылдырганды, жүргөндү, эми программалардын түрлөрү. Программированияга бир гана программирование эмес, ал жактан модельдөөнү үйрөнүшөт дагы, аны жылдырганды, ошо ийримдерибиз бири-бирине байланыштуу. Экиди, мисалы үчүн, основа техническое моделирование деп коет, модельдөөнүн негиздери. Ошол жактан дагы колу менен жасап, анан бир гана колу менен жасап бүткөндөн кийин компьютерге уже өтүп, компьютерден да жасап баштайт. Мындай айтканда, бардыгы бири-бирине байланышкан. Бул инженердик класс деп Ислам агайыбыз айтып кетти. Инженердик классыбыз деген кыскача айтып кетейин. Бул ар бир ийримдерди алмашып окуп турат. Мисалы үчүн бир жумасында 2 болсо, 2 ийримге понедельник күнү бир ийримге келсе, экинчи күнү башка ийримге барып үйрөнүп турушат. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Балдар, жигиттер, силер дагы азаматсыңар. Буюрса конкурска да катышуу алдында туруштур. Конкурстан жеңишке жетишип келишиңерге тилектешпиз. Азаматсыңар дейли. Ал эми сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Мынакей Каракол шаарында сонун мүмкүнчүлүк ачылып жаткан чагы биздин жалпы шаардын тургундары, анын ичинен окуучуларга 6 жаштан 5 жаштан 17 жашка чейинки окуучулардын кызыгуусун арттыра турчу мына ушундай академия ачылып, өз ишин улантууда. Андыктан сөзсүз түрдө кызыккандар болсо, бул окуу жайга барып балдарыңыздарды берсеңиздер болот экен. Биз болсо бүгүн балдарды талантына жана кызыгуусуна жараша тарбиялоо жөнүндө кеп куруп жаткан чагыбыз. Ушул теманын алкагында дагы бизге меймандарыбыз келип сонун маек куруп беришти. Дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Улуттук балдар инженердик техникалык Алтын түйүн академиясынын Сколь областындагы филиалынын жетекчиси Ислам Өмүрбек уулу болду бизде. Жана ушул эле улуттук балдар инженердик техникалык Алтын түйүн академиясынын Сколь областындагы филиалынын 3D модельдөөнүн негиздери боюнча мугалими Сыргак Аскарбеков жана дагы ушул академияда билим алып жаткан биздин акылдуу, таланттуу жигиттерибиз Алибек Исаев жана дагы Бекжан Рысбеков болду. Сиздерге дагы бир жолу ийгилик каалайм. Ал эми биз болсо программабызды улантабыз.